Азия News Info сайтында төмөнкүдөй жыландын башын кылтыйткан макала пайда болду. Макала орус тилинде. Темасы Рахмон Тоолу Бадахшан чөлкөмүндөгү элинин каршылыгын кан төгүп басуу үчүн Кыргызстанга кол салганы турат деп аталат. Орусча жазылган бул макаланы толук түрдө кыргызчалап түшүндүрүп окуйлу. Соңку кездеги Кыргызстан менен Тажикстандын чегараларындагы окуялардын өрчүшүнө көз салчу болсок, былтыр 2021 жылдын апрелинде чегара туштагы эки айылдын ортосундагы чатак кантип алоолонуп, согушка айланып кеткени эске түшөт. Ал окуяда бир топ кишилер өлүп, үйлөр өрттөнүп талкаланып, жергиликтүү тургундар үйлөрүнөн шашылыш көчүрүлгөн окуялар эске келет. Дагы ошондой болуп кетер бекен деген күмөн жаралат. 2021 жылдын акыр чендерине чейин чегарада абал сал тынчый түшкөнү менен 2022 жылдын январы акырлап калганда эки өлкөнүн аскер күчтөрү дагы кагылышты. Дагы бири-бирине ок чыгарышты. Бул окуя эми былтыркыга караганда анча катуу болбогону менен ушул жолкусунда да тажик аскер күчтөрү минометторду колдонушуп, кыргыз тараптагы үйлөргө карай аткылашты. Эми быйыл мына жаздын келиши менен Кыргызстандын Тажикстан менен чектешкен түштүк аймактарында кайрадан ызычулуу окуялар башталды. 10-11 мартта эки өлкөнүн чегарачылары бири-бирине ок аткылашып, тажик тарап бронетехникасын чегара туштарга жайгаштырууга ашыкты. Дүйнөлүк геосаясий курч-кырдаал Украинага бурулуп турган азыркыдай чулуу акыбалдан пайдаланып, тажик бийликтери Кыргызстан менен чектеш аймакта кайрадан куралдуу кагылыштын отун тутандыруу ниетин каалап турган болсо, анда бул өтө кооптуу жана капсалаңдуу. Бирок ушинтип ойлонууга, ушундай окуянын болуп кетүүсүнө себептер толук бардай. Муну көздөп жаткандардын түпкү максаты Кыргызстан эмес. Тажикстандын өзүндөгү саясий арасат кырдаалда тажик бийлиги өз элинин көзүнчө маселе чечип аткандай түр кылып, ар кандай жапайы жолдорго, жапайы кадамдарга деле барышы мүмкүн. Ал жапайылыгынан өз адамдары өлөбү, кошуна өлкөнүн тургундары өлөбү, тажик бийлигине баары бир. Тажикстандын Тоолу Бадахшан автономдуу облусунда былтыр жергиликтүү эл толкуп, Рахмон бийлигине каршы чыгып, ошонку нааразы маанай азыр күчүндө. Облустун эли жергиликтүү бийликке гана эмес, Душанбеде отурган Рахмондун бийлигине да баш ийбей, жогортон келген тапшырмаларды аткарбай, каршы маанайда жашап келишет. Орусиядагы эксперттердин бири Сергей Серенконун айтуусунда, тажик аскер башчылары акыркы кезде Тоолу Бадахшан чөлкөмүндө өтө чоң аброю бар аталган аймактын бейформал лидери, мурда Тажикстандын чегара кызматында кызмат өтөгөн Маматбакир Маматбакировду жок кылуу, аны тындым кылуу аракетин кылып жатышыптыр. Маматбакиров болсо бул планды сезип калып, ушу кезде жогорку бийлик өзү дайындап кызматка койгон облустун губернаторуна ачык эле каршы чыгып, ошол аймактагы активисттерди, лидерлерди куугунтуктап атасың деп күнөөлөп билдирүүлөрдү жасап жүрөт. Маматбакировдун айтканына караганда, жогорку бийлик облуска аскер күчтөрүн, аскер техникаларын алып келип жайгаштырып койду. Бадахшандыктардын лидери массалык маалымат каражаттары аркылуу билдирүүлөрдү кылып, бул чөлкөм Тажикстанга караштуу болсо деле жергиликтүү жашоочулар куугунтукталып, кордолуп жатканын айтып, жергиликтүү калкка баарыбыз биrdikte болушуларга каршы туралы деген мааниде чакырык таштап келе жатат. Мурда Душанбедеги жогорку бийлик Тоолу Бадахшан чөлкөмүндөгү каршылашууну дүйнө жүзүнөн бекитип, бул туурасында көп сөз кылбай келген болсо, бул чөлкөмдүн лидери Маматбакировдун жергиликтүү калкка кайрылып, өз укуңар үчүн күрөшкүлө деп борбордук бийликке карата каршы турууга үндөп жатышынан кийин, Бадахшандыктар менен тажик бийлигинин кагылышуусу ого бетер жакындашып келатканы байкалууда. Тажикстанда көп убакыт бою өкүмүн жүргүзүп келген авторитардык режим үчүн бул чынында кооптуу сигнал. Эмомали Рахмондун режими сыягы мындай эрктүү кадамдарды, өзүнө карата багытталган каршы аракеттерди унчукпай карап тура бербейт. Бадахшандагы элди басуунун масштабы сыягы өтө чоң жана каттуу болот. Ал күн деле жакындап келата сыяктуу. Дүйнөлүк коомчулуктун сынынан, сөзүнөн коркуп, Тажикстан президенти элин алаксутунун бөлөк жолун издейт. Ал үчүн баягы эле Кыргызстан үчүн өтө таалылуу, аялуу болуп келген чегара оюнун кайра баштайт өңдүү. Кыргызстандын чегара туштагы элинин көрчү азап тозогу менен башын оорутпай, Эмомали Рахмон чегарада аскердик кагылыш отун кайра тутантууга барат. Андай кадамына ал Тажикстандын төпкү тарыхый жерлерин өзүбүзгө кайтарып алышыбыз керек деген шылтоону жамынат. Кыргыз-тажик чегарасындагы абалга коомчулук назарын салып турган абалдан пайдаланып, Бадахшандагы бийликке каршы чыгып жаткан элди тымтыракайын чыгарып, өз ичинен басып, кыйкырган лидерлердин жок кылчысын жок кылышат.
Бадахшандагы ал өкүм зордугун дүйнө коомчулугу байкабашы үчүн Эмомали Рахмон бул жолу Кыргызстанга карата чабуулун өтө катуу, дүңгүрөтүп, аяосуз жырткычтык мүнөздө жүргүзөт. Канчалык эки жүздүү бети калыңдыктай туюлбасын, өз бийлигини мындан арыда көбүрөөк өмүр сүрүүсү үчүн кылбагандын баарын кылчудай өңдөнүп калды Рахмон. Дагы бир белгилечү нерсе, Украинадагы кырдаал курчугандан тартып, Орусияда да экономикалык көйгөйлөр башталып, ал жакта мигрант болуп жүргөн тажик мигранттары мекенине мурункудай үзгүлтүксүз акча жибере алышпай, Тажикстандагы жашоо ого бетер жукарып, элдин социалдык түрү жакшы эмес. Ага кошул ташыл болуп өлкөдө Рахмондун бийлигинен тажаган, аны жакырчылык, коррупция үчүн айыптаган муун өсүп жетилип, бүт баарына бийликти күнөөлөп, кыжыры келип турган чагы. Тажикстанда мына ушундай дүрт этип жалбырттап кетчү кырдаал өз мезгилин күтүп турат. Рахмон аны билип түшүнүүдө. Кырдаалдан чыгуу үчүн ал Бадахшандагы нааразы элди жок кылуу планы менен кошуна Кыргызстандагы чек ара отун тутантуу планын экөөнүн болушунча ала чакмак кылып аралаштырып, орто жолдо өз пайдасын көрүү аргасын издеп жатат.